Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын аты менен. Жаратуучубуз Аллахка чексиз мактоо жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү, залкар, данышман пайгамбарыбызга салам, салаваттар жолдоп, Аян телеканалында Марва телестудиясынын Ороз айына арналган Райян теледолбоорун баштадык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ороз айына арналган сахабалардан үлгү өрнөк аттуу сабагыбыздын сыйлуу коногу Надва мечитинин имамы устазыбыз Садыбак Асдолов. Кош келипсиз, устаз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, ушул Ороз айында бизге үлгү көрсөтүп кеткен сахабалардан орозодо Куран менен болгон мамилелеринде бизге үлгү көрсөткөн сахабалардан бизге айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи эгерде сахабалар жана Куран деп тема баштасак, же сахабалар жана илим деп тема баштай турган болсок, анда ал чалкыган чоң маани. Хадрат Абу Бакыр мындай дейт: биздин доордо Куран жаттоо аябай түйшүк жаратчу. Бирок жаттаган аяттарга амал кылып алуу аябай жеңилге турчу. Анткени алар жаттаардан мурда жаттай элек болуп ошол аятты укса дагы ошого амал кылып аны жүзөгө ашырып жашай билчү. Кийинки доордо адамдарга Куран жаттоо аябай жеңил дагы, анан ага амал кылып аны жүзөгө ашырып жашоо аябай түйшүктүү дечү да. Биз азыр ошондой доордо жашап атабыз. Куранды жаттап алуу бизге аябай оңой. Аны жашообузга сиңирип жашап кетүү татаал болуп атат. Айтайын дегеним, Хадрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху бир риваятта Бакара сүрөсүн 9 жылда десе, бир риваятта 2 жылда жаттаган дейт. 2 жылдан 9 жылга чейин Бакара сүрөсү болгону 2,5 бөлүк. Эмнеге ушинтип жаттадыңыз эле сиз? Же жаттоого болгон кабыл алууңуз түйшүк жарата беле? Же болбосо башка иштер менен, тирилик менен алек болуп кала белеңиз десе, жок. Мени Курандан эч нерсе тоскон жок, болгону жаттаган аятымды жүзөгө ашырып аны менен жашоо гана мени кыйнады деген да. Алардын Куранга болгон мамилеси ошондой эле. Ошолордун учугун улаган ислам аалымдары, эгерде кайсы бир киши жүрөгү сыгылып, тар жашоого кириптер болуп, иши жүрүшпөй атса, күнү түнгө айланып кыйналып атса, анда ал Куран менен болгон мамилесине назар таштасын. Балким анын Куран менен болгон мамилеси солгундап кеткендир дейт. Ага далил астагфирулла. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. صدق الله العظيم. Allah айтат, кимде ким менин зикримде, мени эстөөдөн, мен жүргөн Курандан, менин аят сөздөрүмдөн баш тартып, текебердик кыла турган болсо, мен аны аягы туюк, аябай оор ишке кириптер кылып тушуктуруп коем. Анан ал бул жашоодо жүрөгү караңгылашат, иши илгерлеген ордуна артка кетип, жүрөгү сыгыле берет. Мына муну Куран менен болгон мамилеси жок инсан деп түшүнсөк болот да. Ал эми сахаба ал Куран менен болгон мамилесин башкача өткөргөн. Анткени сахабалардын доорунда башка өлкөдөн сатылып келинген бир күң аял кожоюнун колуна
колунда кызмат кылып жүрүп, аймагындагы элдердин башкача абалда кыймылдап атышканын көрүп, бул эмне абал, бул эмне шан шөкөт. Анткени көрсө алар көчөлөрүн шыпырып, тазалашып, жан кийимдерин кийишип, колтуктарына арганда барактарды колтукташып, эми ал мезгилде биздин текчебиздегидей мусхафтар болбосо, Куран китептер болбосо. Бул эмне деп күң аял, колдон колго сатылып, бирөөнүн кызматын кылып жүргөн күң аял ошентип сурап атат. А жергиликтүүлөр ыйык Рамазан айда сен билбейсиңби? Рамазан айы келип калды десе, жаккасын карап, ой тобо, мен кандай журтка күң болуп, кул болуп келип калгам, бактысыз бир журтка. Силер эмне ыйык Рамазан айды, Рамазан ай келгенде гана утурлап тосуп аласыңарбы? Мени каерден сатып алсаңар, ошол жерге тез апарып койгула. Мен ал коомдо мыкты мындай көңүлдө жашагам, анткени алардын өзү жашоосу Рамазан деп атат. Алардын жашоосу Куран эле. Мен ошондой элде жашагам деп атат. Ошондуктан ыйык Рамазан ай келсе дагы, келелек болсо деле, биздин жашообуз өзү Куран болмоюнча жашообуз бир ыргакта кетпейт. Алла разы болсун устаз. Андан кийин бизге ошол сүйүктүү жана жылдыз сыяктуу болгон сахабалардын орозодо болгон ибадаттар жөнүндө айтып берсеңиз устаз. Сахабалар, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын замандаш достору. Алар пайгамбарды көрдү. Пайгамбар менен отурушту, бир мажлисте сүйлөштү. Пайгамбардын оозунан чыккан жыпар-жыт аңкыган насааттарын укту. Анан эми алардан үлгү албай анан кимден алабыз үлгөнү? Мейли орозо тутууда болсун, мейли Куран окууда болсун, мейли ибадат кылууда болсун. Сахабалар Куранда бир аятты эскерип алышып, же болбосо өздөрү жөнүндө түшкөн аятка таң калышчу. Аллах алар жөнүндө астагфирулла. Кanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Өзү сахабалар түнү аз укташчу деп атат Алла. Алар түнү аз укташчу. Түнү менен таң аткыча ибадат кылып чыгышчу. Бирок түндүн кайсы бир бөлүгүндө күндүзгүгө кичине күч кубат болсун деп эс алып укташчу, денесинде укугун берип. Wa bil ashar, бирок биздеги баягы ыйык Рамазан айдын сухурун, саарлык жеген учуру келгенде, ашар, тек гана ошол учур келгенде алар Кудайдан аябай катуу кечирим сурап, бүт баш оту менен ибадатка киришчү. Эмнесинен кечирим сурашчу десе, муфассирлер айтып атат да, тафсирчилер. Алар түнү ибадат кылып, тахажжудка турушуп, намаз окушуп, Куран окушуп, анан бир аз уктап калгандыгы үчүн, о Кудай-ай, түнкү ибадат, түнкү убакытты биз ибадат менен өткөрбөй кичине уктап калыппыз. Ошол уктап түндү бекер өткөрүп жибергендигибиз үчүн дагы бизди кечиргин деп кайра кечирим сурашчу да. Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху ыйык Рамазан ай кирип келгенде күнөөлөрдөн тазартчу ай куш кел деп кадимкидей жаш бала сыяктуу жүздөрү нурданып кетчү сүйүнгөндүгүнөн. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айтышканда, пайгамбарыбыз ыйык Рамазан ай киргенде айрыкча айкөл жоомарттыгын көрсөтчү. Ошого чейинки туткундагы анча-мынча туткундарды боштондукка чыгарып, баарына кечирим берип, үй жайына жөнөтүп берчү. Анан ошондой залкар пайгамбарыбыздан үлгү өрнөк алган сахабаларда мыкты сабак болбой, анан кимде сабак болсун? Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар радиаллаху таала анху. Абдуллах ибн Умар өзүнүн Нафи деген кызматкерин жанына коюп, эч ким жанында болбогондой болуп, юсалли ва юсалли ва юсалли, намаз менен таң аттырчу, Кур'ан намаз менен таң аттырчу. Бир учурда чочугансып, же намазын кыскартып окуй калып, окуп салам бере калып, же окуп аткан Кур'анын токтото калып, жанындагы Нафи кызматкерине саарлык убакыт келип калган жокпу? Десе ал ооба, саарлыктын биринчи алгач убактысы кирип калды десе, намазын да токтотуп,
окуп аткан Кур'анын да токтотуп, анан өзүнүн тили менен, өзүнүн тулку бою менен кайра Аллах Тааладан кадимгидей саарлык убактысы өтүп кеткенге чейин ыйлап зар какшап Кудайдан кечирим сурачу. Мына муну чыныгы сахабалардын Кур'анга болгон мамилеси, алардын Кур'ан менен болгон жашоосу десе жарашат да. Бизге бул жерде өтө чоң үлгүлөр бар экен. Аллах сизден разы болсун устаз. Эми бизге ушул орозо айында ушул сахабалардан ихсан кылып, жакшылык кылып, кайрымдуулук кылган сахабалардан үлгүлөрүнөн бизге айтып берсеңиз устаз. Сахабалар ыйык Рамазан ай киргенде алар эшиктерин ачып койчу. Дасторкондорду жая салып, кадимкидей орозо туткан адамдарды ибадат кылдырып калчу. Ибадат дегени ифтарга чакырып, саарларга чакырып. Анткени алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ифтар учурундагы кылынган дуалардын эч бири кайтарылбай кабыл болот деген хадисине амал кылышып, орозо туткан адамдын дагы дуасын, бата тилегин алып калып максатта, өзүнүн дагы ибадаттары кабыл болуу максатта жакыр болгон кембагалдар дагы дасторкон жайчу. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: мен Аллах Таала мени түнкү сейилге алып чыгып, бейиште бара жатканымда кимдир бирөөнүн мукам үнү менен Куран окуп атканын угуп, аябай таң калдым. Анын үнү мага укмуштай жакты. Анан бул ким десем, бул сиздин сахабаңыз да Хариса ибн Нуъман деди. Хариса. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам качан сахабаларына кайтып келгенде, Хариса кана деди. Харисаны чакырып, аркасын таптап, мен сенин үнүңдү, Куран окуп аткан мукам үнүңдү, булбулдай үнүңдү бейиште уктум. Сахабалар аябай таң калды. Я Расулуллах, эмнеси менен? Пайгамбар айтты: ал көптөгөн сыпаттары менен. Кайсы сыпаттары менен десе, эң биринчи баррам бивалидай, апасына ушунчалык кызмат кылчу. Хариса эч качан апасынын алдына тик туруп басып келген эмес. Апам отурган учурда мен тик туруп келсем, боюм апамдын боюнан бийигирээк болуп калып, ушунусуна дагы азапталып калбайын деп, ал үрүкү кылганда эңкейип алып келчү. Рамазанда болсун, Рамазанга чейин болсун, Рамазандан кийин болсун, алар айрыкча Хариса ибн Нуъман дасторконун сыртка жайып, же үйүнүн эшигин ачып, өткөн кеткен мусафирларга жана орозо туткандарга мыкты ооз ачтырчу берешен жомарт инсан эле. Мен бир гана сахабанын өмүр баянын айттым. Хазрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху өзү жерине эч нерсе жок болсо дагы, анын курсагы ачып, курсагынан үн чыгып турса дагы, я батыны, эй курсагым, сен үн чыгарасыңбы, чыгарбайсыңбы? Мынобул көчөдөгү ойноп жүргөн мусулмандын жаш жеткинчек балдарынын курсагы тоюп, жүзү албырып, ууртуна жылмайып кирип, курсагынын тойгондугун билгизиш үчүн бир колунда нандын бир сындырым болмоюнча мен сенин курсагың тойгозбойм деген Хазрат Умар дагы ыйык Рамазан ай киргенде сөз түрдө өз эмгек бешене тери менен тапкан акчасына дасторкон жайып коюп, орозо туткандарга ифтар кылдырчу. Устаз, убактыңызды бөлүп, бизге жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Жана сиз айткан үлгүлүү сахабалардан үлгү алып, алардын кылгандай кылып, амал кылганга Аллах субханаху ва таала өзү насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин теле берүүбүз өз аягына чыгып жетти. Кийинки жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.